Instagram баракчаны кеңири карап чыгабыз. Буга чейин биз таанышканбыз. Эми ушул баракчанын жогорку жагында плюс белгиси турат. Ушул плюс белгиси менен биз публикация, сторис, актуальный история, прямой эфирге чыксак болот. 3 сызыкчага киргенде бул жерде настройкилер бар. Ушул жака кирип, сиз өзүңүздүн аккаунтуңузга измененияларды киргизсеңиз болот. Статистикаларды көрсөңүз дагы болот. Андан кийин профилди редактировать эткенде, редактировать профилге киребиз. Бул жерден сиз өзүңүздүн профилиңизди өзгөртө алсаңыз болот. Ушул жерден сүрөттү изменения кылып, аты жөнүңүздү изменения киргизсеңиз болот. Ал эми биз профиль шапкабызды толтуруу үчүн имя деген жерге сизди Инстаграмдан оңой издеп табуу үчүн жазган атыңыз, баракчаңыздын. Мисалы, издегенде SMM же болбосо инфобизнес дегенде сразу неме кылып, рекомендация кылып чыгарып берет. Андан кийинки баракчанын Instagram баракчанын өзүнүн аты, имя деген блоктун аты, имя пользователя бул пользовательдин аты, анан кийин биография. Бул жерге сиз жөнүндө кыскача жазылыш керек. Мисалы, мен Царана ушундай. Мисалы, мынакей, мен ошол курстун автору деп жазганмын. Андан кийин курс боюнча катталуу кызык болсо, мына бул жерде менин таблинк ссылкам бар. Бул жерге WhatsApp ссылка койсок дагы болот. Ошол менен байланышат сиздер менен. Бул жакта ошондой. Мына бул жерде реклама деген турат. Буга кирип көрсөк, сиз өзүңүздүн постторуңузду продвигать этип, рекламага таргет кетиресиң, мындайча айтканда. Азыр мен таргет кетирген эмесмин. Виза карта ача элекмин. Буюрса ачып, таргет кетиргенде дагы бөлүшөм. Статистикага кирип, сиз өзүңүздүн страницаңызда кандай жүрүп жатат охваттар, ушул жерден көрсөңүз болот. Мынакей 25-нен 1-июлга чейин, 25-июндан 75 аккаунт охват болуптур. Вовлеченные аккаунты 10 дейт. Всего подписчиков 347. Ушул жерден сиз көрсөңүз болот статистикаңызды. Контакты. Бул жерде дагы сиз менен байланышкан данныйлар бар. Эми мына ылдый жактагы иконкаларга өтөлү. Үйдүн сүрөтү турган. Бул биздин страницабыздын башкы бетине алып барат. Андан кийин лупаны бассак, бул жерден бизге керектүү адамдарды издесек болот. Мисалы, SMM деп жазайлы. SMM деп жазганда ушундай чыгарып берет. Все результаты кылсаңыз, SMM-шиктер. Дагы эмне деп издеп көрөлү? Ырчыларды, знаменитостторду издеп көрөлү. Мисалы, Анжелика десеңиз, өзүнүн баракчасы жалаң жана фан баракчалары чыгат. Ушундай. Андан кийин плюс белгиси менен пост жана сторис киргизебиз. Жүрөкчө белгиси бул сизге лайк баскандар. Мына ушундай Instagram баракча менен кеңири таанышып алдык. Эми биз нишабызды тандап, биздин шапка профилябызды өзгөртүп жазабыз. Тапшырма. Андан кийин аватарканы оңдойбуз.
аватаркадан кийин актуальный стористерди өзгөртөбүз. Андан кийин постторду киргизебиз.